1688-ден адрести кантип толтурабыз? Сиздерге баягы таабада адрес берди го, ошол эле адрести 1688-ге дагы жазасыздар. Мисалы, аккаунтту басабыз. Мына жерде аккаунтту басабыз. Андан кийин мына жерде эме турат, настройки. Ошол настройкини басабыз. Андан кийин мына жерге которсоңор, бул жерде сиздердин управление адресом доставки деп турат. Ошол жерде басасыздар. Муну баскандан кийин бул жерге мына мен ошол 3 адрести киргизгенмин. Сиздер кайсыл адрести алсаңыздар, ошол адрести киргизесиздер. Ал үчүн биз могул жерде оранжевыйды басабыз. Мына оранжевыйды бассаңыздар ушундай белгилер чыгат. Мисалы, бул жерге имя, силерге берилген кодду жазасыздар. Мисалы, L 9920 деген код берилди мага, мисалы. Андан кийинки эмнени жазабыз? Бул жерге телефонун жазасыздар. Ошо 700 бир нерсе деп берилет го. Ушундай. Ошону жазасыздар. Кодун жазгандан кийин кийинкиде болсо бул жерде почтовый индексин жазасыздар. Мисалы, мындай берилип калышы мүмкүн 010000 депчи. Андан кийин бул жерге биз адрести киргизишибиз керек, областты. Мисалы, биринчи Гуанчжоуну тандайбыз. Мына Гуанчжоу. Бул жерден которобуз. Мына Гуандong, провинция Гуандong. Гуандоңду тандагандан кийин биз Гуанчжоуну тандайбыз. Анан дагы ушинтип монтип которуп, кайсыл эме Ливанский район ушинтип тандап кете бересиздер. Анан мына мисалы азыр мен эл табаныкын толтурдум. Шамян улица, Чигуа, Хуален дейт. Анан тандагандан кийин оранжевыйды басасыздар. Уже болгондон кийин, баары бүткөндөн кийин бул жерде оранжевыйды басасыздар. Все, сохранить болот. Азыр мен бул адрести мен сиздерге эме кылдым, просто көрсөтүп бердим. Сиздер дагы ушундай кылып толтурасыздар. Эгер суроолор болсо мага кайрылсаңыздар жардам беремин.